каршыбыз. Никотин Францияга тамекини биринчи жолу алып келген француз дипломат Никонун атынан аталган. Никотин тамекинин жалбырагы менен ууругунда таанылган жана башка өсүмдүктөрдө кездешүүчү алкалоиддердин бири. Тамеки чегүү көбүнчө өспүрүмдөрдө чоңдорду тууроодо калыптанат. Тамеки чегүүнүн адатка айланып кетишинин андагы негизги таасир этүүчү зат никотиндин бир аз дүүлүктүрүүчү касиетке ээ болгондугу да түрткү берет. Мунун негизги тамеки чегүүнүн сергитүү таасири бар. Интеллектуалдуу активдүүлүктү стимулдаштырат деген ой пайда болот. Бирок бул адамдын нерв системасын бошоңдотот. Тамеки чегүү адамдын ден соолугу 14 наркотикалык. Тамекиден кайсы органдар зыян тартат? Алар мээ, омуртка, өпкө, бөйрөк, жүрөк, кекиртек, ашказан жана ошондой эле тил, кан тамырлар, түйүлдүк жана башка органдардын бири болбосо бири зыян тартат. Тамеки төмөнкү органдарды ракка алып келет. Алар өпкө, кекиртек, ооз, тил, уйку бези, табарсык, бөйрөк. Ошондуктан урматтуу биздин жаш өспүрүмдөр, сиздерди тамеки тартуудан, деги эле ден соолукка зыян келтирүүчү адаттардан оолак болууңуздарды сунуштайбыз.